بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد урматтуу мусулман бир тууганым, биз сиздер менен тахажжуд намазынын ордуна өтө турган ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ушудан бүгүнкү 4-чү сабагыбыз Кираатул аятайни мин ахири суратил Бакара фил лайл. Кечинде Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуштук. Мына ушулдагы тахажжуд намазынын ордун баса турган ибадаттардан. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте айтат: Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Мен караа би аятайни мин ахири суратил Бакаратин фи лайлатин кафатаху. Кимде ким кечинде Бакаранын акыркы 2 аятын окуй турган болсо, мына ошол түнгө бул аяттар жетиштүү болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Бул хадисте имам Муслим жана имам Бухари, имам Абу Дауд, Ибн Маджа ва Дарами жана Тирмизи жана имам Ахмад чыгарган хадис сахих хадистердин катарында. Таянууга боло турган амалга жарактуу хадистин катарында. Эми бул хадиске алымдарыбыз төмөндөгүчө тафсир беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү кафатаху деген. Ушул 2 аят ошол түнгө жетиштүү дегендин маанисин төмөндөгүчө түшүндүрөт. Имам Навави рахимахуллаху таала айтат, ал өзүнүн Сахих Муслимге берген шарх китеби бар. Ошол китепте ушул хадиске шарх берип жатып айтат: Кила ма'наху кафатаху. Пайгамбарыбыздын ушул 2 аят ошол түнгө жетиштүү болот дегендин мааниси төмөндөгүчө 3 жол менен түшүндүрүлөт дейт. 3 маанини ичине камтып алат дейт. Биринчи мааниси мин кыямул лайл дейт. Ошол кечке тахажжуд намазына жетиштүү деген дейт. Ким ушул 2 аятты окуй турган болсо, ошол түнү кечинде тахажжуд намазын окулуу деген соопко ээ болот деп айтат. Биринчи мааниси. Экинчи мааниси минаш шайтон дейт. Ошол түнү кечинде шайтандардын жамандыгынан коргоого мына ушул 2 аят жетиштүү болот дейт. Демек ким ушул 2 аятты окуй турган болсо, ошол түнү кечинде ага шайтандар жамандык кыла албайт, шайтандар зыян бере албайт дейт. Үчүнчү мааниси минал афат дейт. Ошол түнү кечинде ага ар кандай оору сыркоодон, бале кырсыктан жетиштүү болот деп мына ушул 3 маанини камтып алат деп имам Навави рахимахуллаху таала айтат. Мына ушул эле ойду колдоп Ибн Хаджар ал-Аскалани рахимахуллаху таала айтат. Бул дагы имам Бухаринин хадистер жыйнак китебине шарх берген өзүнүн Фатхул Бари деген белгилүү китеби бар. Ошол китепте айтат: Ала ва ала хаза факулу яжузу ан юрада жами' ма тaqaddama wallahu a'lam дейт. Биз жогорудагы айткан 3 маанинин баарын максат кылат деп айтат элем дейт. Ушул 3 маанинин баарын өз ичине камтып алат дейт. Мына ушул нерсени колдоп, биринчи маани, экинчи маани, үчүнчү маанини колдоп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадистер келет. Биринчи маанини колдоп, мына ошол түнү кечинде тахажжуд намазына жетиштүү болот деген маанини колдоп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет: Мен караа хатиматал бакарати ажазатху анху кыяму лайлатин. Ким Бакаранын акыркы аяттарын окуй турган болсо кечинде, мына ошол түнү кечинде андан тахажжуд намазынын окугандын ордуна өтөт деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадис келет. Мына ошонун негизинде мунун мааниси биринчи айткан маанини камтып алат дейт. Кимде ким окуй турган болсо, тахажжуд намазына жетиштүү болот деген маанини пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү мына ушуда максат деп айтат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуп коюштук. Түндөсү тахажжуд намазын окуганга барабар экен. Бул аят өтө жеңил. 2 аят. Көпчүлүгүбүз жаттаганбыз. Мына ушуга жалкоолук кылбастан кечинде окуп кое турган болсок, анда түндөс тахажжуд намазы окуганга бизге
жетиштүү болот экен. Буга эми ашып барса 2 мүнөт, 3 мүнөт кетет. Эгерде жаттай электер болгон болсо, ошол Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын жаттоого аракет кылышыбыз керек жана ошого амал кылууга бекем болушубуз керек. Демек, бул 2 аятты окупой жеңил экен. Ушул эле окуп коелу дагы тахажжудду окубай эле коелу. Биз мурдагы айткан амалдарды аткарбай эле коелу деген ойго барбаш керек. Момун адам мына ушундай болуш керек. Кандай жакшылыктарды көргөн болсо, ошону аткарыш керек. Кандай бир амал сооптуу боло турган болсо, муну аткарып койсом мага жетиштүү, муну аткарбай эле койсом болот деп мына ушундай чечим чыгарбаш керек. Мына ошол бир эле жакшылыктын бир эле тарабы менен чектелип калбаш керек. Шариатта кандай сооптуу амалдар болгон болсо, ошонун баарын аткарууга аракет кылыш керек. Баарын аткарган сайын ошончолук соопко ээ болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз билбейбиз. Кайсыл жасаган амалыбыз кабыл болуп атат. Кайсыл жасаган амалыбызга соо алып атабыз, ошол соо бизге берилип атат. Аллах Таалага ошол амалыбыз көтөрүлүп барып атат. Биз билбейбиз. Муну ошондуктан кандай жакшы амал көрө турган болсок, ошонун баарын аткарышыбыз керек. Биз буга чейин 3 сабакта айтып өттүк, 3 амалды. Тахажжуд намазын жетиштүү болот деп. Мына ошонун катарында бул аятты дагы окуй турган болсок, жетиштүү болот экен. Демек, биз үчөнтесин аткара беришибиз керек. Бирөөсү менен чектелип калып, эң жеңилин таңдап алып туруп эле ошо менен чектелип калбастан биз баарын аткара беришибиз керек. Анткени Абдуллах ибн Умайр рахимахуллаху таала айтат, бул дагы айтат: "Ва ла тахнa'anna ли nafsika bi yasirin min al-amri fi ta'atillahi azza wa jalla" дейт. Аллах Таалага ибадат кылууда сен бир эле жеңил амалды билип, мына ошол нерсеге канаат кылып, ошол нерсеге разы бол, ошо менен чектелип калба дейт. Барки амалдардын кандай түрү боло турган болсо, ижтахид фейлул харис дейт. Ошол нерсени аткарууга сен өтө кызыктар болуп, ар бир ибадатты, ар бир амалды аткарганга кызыккын деп рахимахуллаху таала бизди чакырып атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул маанисида 2 маанисин айттык. Экинчи мааниси бул шайтандан корголот дедик. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистер келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте айтат: "Кимдеги ушул 2 аятты кечинде үйүнө 3 жолу окуй турган болсо" дейт, "муну ошол жерге шайтан жакындабайт" деген. Кайсын жерге ушул 2 аят окулган болсо, ушул аят окулган жери менен шайтан экөө бирге болбойт деген. Ушул аят окулат, ушул аяттын нуру болот, же болбосо шайтан ушул жерде болот. Эгер бул аят окула турган болсо, шайтан качып кетет. А бул аят окулбай турган болсо, ал жерде шайтан болот деген. Мына ошондуктан биз үйлөрдү тазалаш үчүн дагы, үйгө нур алып келиш үчүн дагы ушул 2 аятты окуп жүрө турган болсок, шайтандар биздин үйүбүзгө жакындай албайт. Шайтан үйгө келе турган болсо, ар кандай үйдө ызы-чууну, үйдө уруш жанжалды чыгарат, жана үйдө ар кандай бузуку иштерди аткарат. Мына ошого ушул аятты окуй турган болсок, биздин үйүбүзгө нур келет. Бул 2 аятты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Нуройни деп айткан. Фатиха сүрөсү менен мына ушул Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын нуройн деген. Бул аяттар нур деген. Үйдү нурдандат деген. Инсандын кабырына нур берет деген. Инсандын жүзүнө нур берет деген. Инсандын жүрөгүн нурдандат деген. Кыямат күндө ушундай караңгы болгон күндө ушул 2 аят нур болуп берет деген. Кыямат күндө Сирот көпүрөсүндө ушул аят нур болуп пендени Сирот көпүрөсүн жетелеп өткөрөт деген. Мына ошого биз ушул 2 аятты жаттап, ушул 2 аятты ар дайым эрте менен кечинде дагы окуп жүрө турган болсок, бизге мына ушундай сооптор берилет экен. Кечинде окуп турган болсок, тахажжуд намазын соолу жетет экенбиз, шайтандардан корголот экенбиз, жана биз ар кандай бале кырсыктардын, ору сыркоодон алыс болот экенбиз. Мына ошого бул аятты жаттабагандар болсо, аят өтө жеңил, жаттоого аракет кылып, ар дайым таштабастан окуп жүрүшүбүз керек. Дагы ошондой эле бир эле бул 2 аятка чектелбестен Бакара сүрөсүндө окуп жүрүштүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иқра суратал Бакара фи буютикум". Үйүңөрдө Бакара сүрөсүн окуп тургула деген. "Фа инна шайтан ла ядхулу байтан иқра фи суратал Бакара". Анткени кайсы үйдө Бакара сүрөсү окула турган болсо, ошол үйгө шайтан кире албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ушул Бакара сүрөсүн окуп, жана Бакара сүрөсүн билбей турган болсок, башка аяттарды да үйдө окуп туруш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды үйүңөрдө окуп турула деген. Үйүңөрдү кабырга айландырып койбогула, үйүңөрдө Куран окуп турула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйдө дагы Куран окуп турушка бизге буйрук берген. Куранды эгер өзүңүз окуй албай турган болсоңуз, ана жөнөкөй эле бир телефондон болобу же телевизордон болобу, неден болот, ошодон Куранды коюп кое турган болсоңуз, бул дагы бир ибадат. Бул дагы ошол Куранды окуганга
барабар болот. Бир эле үйгө эмес, аны машинага кое турган болсоңуз дагы, жана ошондой эле өзүнүн ишканаңызга отурган болсо ошол жерге кое турган болсоңуз дагы, мына ошол жерден жин шайтандар качат, мына ошол жерге нур кирет, мына ошол жерге Аллах Тааланын ырайымы түшөт, Аллах Тааланын берекеси түшөт, мына ошол жерге периштелер келет. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.